Достор, онлайн байланышуунун акыркы сабагын видеоконференция, видео чалуулардын эрежелери жөнүндө сөз кылабыз. Видео аркылуу байланышуу текст билдирүүлөрдөн такыр эле айырмаланат. Ошондуктан биз видео чалуулар эффективдүү, пайдалуу өтүш үчүн кээ бир эрежелерди карап көрөбүз. Биринчиден, микрофонуңузду ар дайым өчүрүп, суроо бергенде гана күйгүзүңүз. Анткени видео байланыштын башка катышуучулары керексиз үндөрдү укканын каалабайбыз. Ошондуктан чалуунун ар бир катышуучусу микрофонун өчүрүп, зарылчылык болгондо гана күйгүзүшү керек. Эгерде жолугушууда 15тен ашык адам болсо жана ар бири бир нерсе айткысы келгенде микрофонду күйгүзүп сүйлөсө, анда бул ызычуу болуп кетет. Муну бизге кереги жок. Ошондуктан сиз бир нерсени айткыңыз келсе, жолугушуунун чатына текст түрүндө жазсаңыз болот. Бул тезирээк, ыңгайлуураак болот жана эч кимге жолтоо болбойсуз. Эгерде интернетиңиз жакшы болсо жана камераңыз бар болсо, анда камераны күйгүзүп коюңуз. Эмнеге? Бул катышуучулардын маанайын көтөрөт жана жылуу атмосфера жаратат. Эгерде сиз суроо бергиңиз келсе, анда кол көтөрүү функциясын колдонсоңуз болот. Бул уюштуруучуга билдирүү берет жана электрондук кезек түзүп, ал жакта өзүңүздүн убагыңыз келгенде суроо берсеңиз болот. Абдан ыңгайлуу. Онлайн жолугушууда баяндамачы үчүн онлайн иш-чара алып баруу абдан татаал болот. Ошондуктан угарман катары сиз баяндамачыга реакция жиберсеңиз болот. Баары жакшы, түшүндүм, түшүнгөн жокмун, макулмун же макул эмесмин сыяктуу. Ошентип сиз баяндамачыга иш-чара жөнүндө кабардар экениңизди билдиресиз. Достор, мына ушинтип курс аягына да келип калды. Биз сиздерге жаңы тиркемелер, өнүмдөр, программалар жөнүндө айтып бердик. Онлайн режиминде кантип байланыш керекти дагы түшүндүрүп бердик. Эми сиздерден болсо мунун баарын практикада колдонуп билүү. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Силерди сагынабыз. Жас тургула, бар болгула.